Айтпасаң эмнеге унчукпай жатып алды? Айтпайбы деп аларга жакпайсың. Биз өзгөрттүк бу азыркы система. Коррупционный схемалар өзгөргөн жок. Убакыт асыраак да. Бу даярдыкка эми даярдыктан ишке өтүш керек да. Арасында көпчүлүгү иштебеш керек эле менин көз карашым да. Ушул оюңузду сиз президент менен жолукканда айттыңызбы? Азыркы маалдагы иштеп аткан команда менен бул өзгөрүүнү ишке ашырыш өтө кыйын. Чоң трагедиясы деп айтууга болбойт, чоң каталардын бири болот да. Эл ачык билиш керек да, ачык айкын айтылыш керек. Ушул эле борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кала берсе, анда ишенич жок да. Эң чоң далил мен үчүн өткөн былтыркы жогорку кеңештин шайлоосу. Шайлоо бүттү, жанакында окуя болуп кетти, күтүлбөгөн жерден. Саясий партиянын башчылары эмне кылды? Элди чыдап койду дагы жүгүрдү. Кабинеттердеээлегенге жүгүрдү да. Талатбек мырза, маектешүүгө убакыт таап келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Сиз менен менин эсимде бир жарым жыл мурун, тактап айтканда 2020-жылдын декабрь айында маектешкен экенбиз. Андан бери мына убакыт өттү. Ал кезде биз эң чоң бир саясий процесстердин алдында турдук эле. Дегеним президенттик шайлоо болчу алдыда, ошондой эле баш мыйзамга өзгөртүү, баш мыйзам жаңы редакциясы кабыл алынганы турган референдум аркылуу. Анан эми убакыт өткөндөн кийин сиз ушул саясий процесстерге сыртта көбүрөөк жүрүп, мындай байкоо жүргүзүп келдиңиз болуш керек. Эмне өзгөрүү болду? Эмнени байкадыңыз? Эми ачык сүйлөшөлү деген да мындай маселе. Колдон келишинче ачык эле айтканга аракеттенем. Мамлекеттин ичинде өзгөрүүлөр болуп атат деп айткан туура эмес го. Бирок даярдык болуп атабы деген сезим бар да, ишенич бар. Ошол өзгөрүүгө даярдык барбы же жокпу деп. Анткени эми бийликтин башындагы турган жаңы келген команда деле убакыт болду, жетишерлик эле убакыт болду да. Өткөн октябрда мына бүгүнкү июнга чейин шайлоодо болду, шайлоодон кийин референдумда болду. Эми конституциябыз туура эмес деп айтууга да укуктары жок да. Конституцияда бар болгон мүмкүнчүлүктү бүт колуна берди. Полномочиялар бардыгы бир колдо. Эми өкмөт башчысы каалаган нерсени кааласа, чыныгы, чын жүрөгү менен кааласа, ошол каалаган нерселерди ишке ашырыш керек. Аны үчүн бүт закондор дагы бар. Бийлик, полномочия бардыгы колунда. Эми ошого батыраак, тезирээк кириш керек эле да. Менин жеке оюм бүгүнкү күнгө чейин ошол процесс тезирээк болбой жатат. Даярдык чара көрүлүп атат, мынакей даярданып атабыз, мынакей мына бара-бара мынакей ишке өтөбүз деген сезим болуп атат да. Бул менин өзүмдүн көз карашым, жеке менин өзүмдүн көз карашым. Анан кийин туура же туура эмес деп айта албайм. Алыстан ушул карап, ар кайсы жаңылыктарды окуп, аналитикалык макалаларды окуганын негизиндеги болгон менин өзүмдүн түшүнүгүм ушундай болуп атат да. Бирок айта турган нерсем убакыт асыраак да. Бу даярдыкка эми даярдыктан ишке өтүш керек да. Тезден тез. Ишке өтпөсө, мен ойлойм, анда бул келечек анча жакшы болбойт деп да. Ошондуктан эми элибиздин, Кыргызстандагы элибиздин күткөнү ушул жаңы өзгөрүүлөр, негизги өзгөрүүлөр болуш керек дедиле. Негизги өзгөрүүлөр деген азыркы маалда биринчи кадам ушул өкмөттөгү иштеген, өкмөттүн министерство, ведомстволорундагы иштеген адамдарды тазалаш керек эле да. Анткени 30 жылдан бери система деградация болуп атып, мынакей такыр түштү да. Ошол деңгээлден азыр чыгарыш керек эле. Чыгарыш үчүн бу эски кадрлар менен чыгара албайсыңыз. Каягынан карабагын баары бир жеринен иленген да адамдардын баардыгы. Анан кийин көнүмүш болуп калган да. Жаш балдар да бар, билими бар балдар да бар арасында. Бирок ошол бар болгон жакшы билимин алар дагы ушул канча жылдардан бери башка туура эмес жолго колдонуп, мынакей натыйжасы ушул болуп атат. Демек, азыркы маалда менин көрүшүм өзгөрүүлөр боло элек. Бирок
болот го деген ишенич бар. Менде дагы жеке өзүмдүн көз карашым ушул батыраак, тезден тез ошол өзгөрүүлөрдү ишке ашкарыш керек. Мына өзүңүз дагы баамдап өттүңүз да, кадр саясатындагы жагдай боюнча учкай токтолуп жатпайсызбы? Эми азыр мындай карап көрсөк, министрлер кабинетинде дээрлик мурда кийин ошо мамлекеттик кызматта иштеп кеткендер, анан өзүн көрсөтө албагандар орун алып жаткандыгы мындай коомчулук көп социалдык түйүндөргө жазып жатышат да. Бул жерде эми албетте баш мыйзам боюнча биз негизги бийликти президент өзүнө колуна алды, анан жоопкерчиликти өзүм тартам деп жатат. А эгер андай болсо, президент эмне ушу кадр тандоодо жаңылышып жатабы? Мен ойлоп атам, жаңылышып жатабы же болбосо башка убадалар барбы? Кандай убада болушу мүмкүн? Балким бийликке келгенде ар кайсы кландар менен, ар кайсы саясий топтор менен сүйлөшүп, ошондо бир Соодалашуу мүмкүн, соодалашта болот да саясатта. Ошол убадалар жол бербей жатабы деген пикир пайда болуп атат да. Анткени чыныгы сиз айткандай эле азыркы маалда өкмөттө иштеген көпчүлүгү ошо мурунку системадан калган кишилер. Бирок мурунку система деп баардыгын 100% чийип чыган да болбойт. Анткени арасында 30 жылдан бери ар кайсы тармакта өкмөттө, өкмөттүн ичинде, өкмөттүн тегерегиндеги иштеген тажрыйбалуу, билими бар адамдар дагы бар. Бирок көбүнчө ушул негизги постторго, бу чечим кабылдана турган, бу мамлекетти өзгөртө турган постторго эски адамдарды алып ачат да. Эски иштеген адамдарды алып ачат. Иштеген адамдар мурун кимдин доору болбосун, Акаевдин, Бакиевдин, убактылуу өкмөт, Атамбаев же Жээнбековдун, алар көрсөтө алган жок. Айтканы менен ишти көрсөтө алган жок. Мынакей момуну кылдык деп да. Эмне үчүн ошолорду кайта ордуна жаңы бу постторго аларды ишке жайгаштырып, эмне үчүн ошолор менен иштешип атат, мен ошого түшүнө албай жатам да. Анткени мынакей элдин баардыгы өзгөчө былтыртан бери жаңы мынакей саясий күч бийликке келгенден баштап элдин оосунда баардык жерде түндүк болобу, түштүк болобу, иллюстрация деп айтып атышат да. Тазалануу болуш керек деп да, жаңылануу болуш керек деп баардыгы айтып атат. Жаңылануу, тазалануунун негизи бул мааниси эмне? Таза адамдар келиш керек да. Таза адамдар эми мурдадан бери иштеп келгендердин арасында таза адамдар тилекке каршы асыраак. Ошол таза адамдар бийликке катышпагандар, бийликтин сыртында жүргөндөр, Кыргызстанга негативдүү таасирин тийгизбегендерди алып келиш керек эле да. Тажрыйбасы бар адамдарды, билими бар адамдарды, бу ар кайсы тармакта тажрыйбасы болгон, чет мамлекетте болгон, бу жерде болгон ошолорду алып келип команда түзүш керек эле да. Балким биздин президентибиз жана президентибиздин тегерегиндеги аппараты коркуп атышат эксперимент кылуудан да. Бу жаңы кишилерди биз билбейбиз, кандай болуп кетет деп да. Эксперименттен коркпош керек эч качан. Мынакей мисал катарында эми биздин мурдагы Советтер Союзундагы болгон мамлекеттердин арасында Грузияны карап көргүлө да. Мисалы Орусия Саакашвилини анча жакшы көрбөйт. Бирок Саакашвили да айткан, бир жолу алмаштырган менен баары бир сен 100% таза адамдарды алып келе албайсың деп. 2-3 жолу алмаштырыш керек деп да. Ошондо мындай ишенич пайда болот да. Бирөө туура эмес кылды, сөзсүз жазаланды деп да. Сөзсүз күнөөлүү адам өзүнүн мындай жазасын тартты деп да. Анан кийин таза адамдар бара-бара келишет да. Кээ бирде салыштырмалуу болсо, мына кыскача айтайын, мурдагы тажрыйбасы бар, мол болгон адамдар да, билими бар, мамлекетти талкалаган адамдардан аларга караганда тажрыйбасы асыраак адамды алып келсе, алардын зыяны мамлекетке бу тажрыйбасы бар адамдарга караганда асыраак болот эле да. Ошондуктан эксперименттен коркпош керек да. Азыркы маалда элибиз, мамлекетибиз ушу талап кылып турган маалда ишке кирип, ошол чечимдерди кабыл алып, өзгөрүүнү тезден тез башташ керек. Эксперимент демекчи, сизди ошо коомчулукта баягы мамлекеттик бийликке кызматка келишиңизди каалагандардын саны арбында, муну социалдык түйүнгө көп жазып калышат. Анан мен билем, сизди ушул президенттик шайлоонун алдында Садыр Жапаров мырза кабыл алып сүйлөшүү болгондугунда убакыт өттү, жарым жыл, азыр андан кийин ал киши бийликке келгенден кийин сиздин экөөңүздөрдүн ортосунда ушундай бир сүйлөшүү болдубу, жокпу? Жок, сүйлөшүү болду.
жакын арада болду. Эми сүйлөшүүнүн негизги маселеси ошол да жумуш боюнча. Мен өзүм бу айтат го, көз карашымды эч качан өзүмдүн пикиримди алмаштырбайм да. Ишенсем, туруктуу позицияда туруп атам да. Мен айттым, эми жөнөкөй эле келип мына командага кошулду Масадыков команданын ичинде деген кереги жок мен үчүн. Келип кошулсаң, анда иштеш керек бирге. Бирге иштеп туруп, ушул менин өзүмдүн көз карашым туура болсо, команда кабыл алса, ошону өзгөрүүлөрдү ишке ашырыш керек да. Анан кийин жок, келип эле командага кошулду деген атты алып, анан кийин эчтеке кылбай, же министр болуп алып, же болбосо дагы бир тармакта постто ээлеп алып отурган мага кереги жок, кызыгы жок да такыр. Мындай жөнөкөй постко келип отурган. Эми сиз үчүн чечим кабыл алуу алыш керек да, өзгөрүш керек. Анан кийин мен келгенде команда дагы болуш керек да. Азыркы команда менен кантип иштейбиз биз? Мынакей ушул команда көп жылдардан бери иштеп деген аттын аркасында эчтеке кыла элек да. Команда деп сиз азыркы министрлер кабинети жөнүндө айтып атасызбы, же президенттин аппараты жөнүндө айтып атасызбы? Экөөнү тең айтып атам. Экөө жөнүндө. Аппарат жанакы кабинет министри дагы да өкмөттүн ичиндеги мүчөлөр баардыгы эмес, арасында көпчүлүгү иштебеш керек эле, менин көз карашым да, көпчүлүгү. Анткени мурунтан бери алар эч бир нерсени иштеп, ишке ашырып, же болбосо мынакей момундай кылдык деген жок да. Кээ бирөөнүн тажрыйбасы бар, мынакей 10 жыл аппаратта отурду деп да. 10 жыл тажрыйбасы бар, аппараттын кандай иштегенин билет деп. Бирок биз өзүбүз 30 жылдан бери көрүп атпайбызбы? Аппарат иштеген эмес эч качан. Демек ошондой аппаратта 10 жылбы, 20 жыл отурган киши кандай салым бере алат Кыргызстанга? Кантип өзгөртөт Кыргызстанды? Ошондуктан азыркы маалда менин оюм, ошол 20 жыл иштегенби, 30 жыл иштегенби, эчтекени көрсөтпөгөн, мындай салымын салбаган адам иштебеш керек. Тажрыйбалуу адамдар, билими бар адамдар, кандай гана көз карашы болбосун. Азыр бөлүнүп атпайбызбы? Кыргызстандын ичинде батышты колдогондор бар, Россияны колдогондор бар, Туркияны колдогондор бар, бу исламдык кыймылдарды колдогондор бар. Тажрыйбасы бар адамдардын баардыгын бириктирип, технократ өкмөттү түзүш керек, тезден тез. Аны түзө албасак, биз чоюп ушуну менен эле кете берсек, мына ана Кудай буйруса эртең күзүндө шайлоо өтсүн, шайлоодон кийин анан кийин эмки жылы ушул жылдын аягына чейин отуралы десек, анда биз эч качан маселени чече албайбыз. Ушул оюңузду сиз президент менен жолукканда айттыңызбы? Эгер айткан болсоңуз, ал кишинин ою кандай экен? Дегеним, кээде президент сиз менен мүмкүн иштешкиси келет, бирок анын айланасындагы команда деген түшүнүк бар да. Ошол команда мүмкүн сизди өзүнүн катарынан көргүсү келбей аткан шаар. Эми мен кайсыл маселелерди кандай кылып талкууладык, ага кирбей эле коеюн. Анткени бул сунуш катарында иштешип пикирибизди алмаштык. Мен ушул көз карашымды, туруктуу өзүмдүн позициямды билдирдим. Бизде азыркы негизги эң эле биринчи кадам Кыргызстан үчүн керектүү, өтө зарыл иллюстрация маселеси. Эми кээ бирөө иллюстрация дейт, кээ бирөө жаңылануу дейт, кээ бирөө эмне дейт да. Кадр маселесин чечиш керек. Эң эле биринчи. Аны чечмейин эч бир иш жылбайт да. Андан кийин өзүбүздүн максаттар туруп атат. Кыргызстан үчүн азыркы маалда эң эле приоритеттүү максат кайсыл? Биздин улуттук кызыкчылыгыбыз кайсыл деп да. Ошол маселелерди чечүү үчүн сөзсүз туруктуу технократ өкмөт керек дагы, президентский аппаратта дагы иштеген адамдар керек. Мен өзүм сыртта болсом дагы, окуп атып, жеке өзүм тааныбасам дагы, элдин ой пикири жазган социалдык тармактарда, сайттарда ар кайсы адамдар боюнча жазып эметип атат. Эми баардыгына 100% ишене бербейсиң. Кээ бирөө атайын жамандап жазат, кээ бирөө мактап жазат да. Бирок дагы эле толтурада президенттин аппаратында дагы, өкмөттүн аппаратында дагы адамдар тазалана турган адамдар да. Аларды бошотуп, алардын ордуна таза адамдарды алып келиш керек. Бу менин туруктуу позициям. Анткени бүгүнкү команда, мына азыркы маалдагы иштеп аткан команда менен бу өзгөрүүнү ишке ашырыш өтө кыйын. Ушул министрлер кабинетине жоопкерчиликти президент алып аткан соң, эгерде сизди министрлер кабинетинин төрагасы, башчысы кылып дайындаса, макулдугуңузду берет белеңиз? Билесиңер, бул маселени эки тарабынан караса болот. Албетте, бул өзү
президенттер bu кабинеттин башчысы болуп, премьер-министр болуп иштеген адам полномочиясы чечкиндүү болуш керек да, ал чечиш керек маселени. Бирок азыркы маалда премьер-министр чечип атабы маселени же жок? Азыркы премьер-министр. Мүмкүн ал ошол персонанын өзүнө дагы мындай Албетте, албетте. тиешелүү Ошондуктан болсо керек. ошого уруксаат берсе президент, мынакей могу маселелерди өзүң чечкин, мына могу тармактарды карагын десе, анткени албетте даярбыз. Бирок жок, сен аны кыла албайсың, момуну гана отурасың дагы, биз айткан нерсени жасайсың, мына могу менин команда менен эмнени айтып атам, ошону жасайсың десең, жок. Анда сый эле бололу, рахмат, өзүңөр иштегиле да. Анткени ишти чыныгы иштейм деген киши келип аткарыш керек. Анан кийин жөнлүкөй эле келип алып, анан кийин 6 айдын ичинде же 10 айдын ичинде эски команда бутка тоскоол болуп, ишкиңди ашыра албай, анан кийин көрдүңөрбү, келди, бул дагы эчтеке кыла албайт деп жаманаттуу кылабыз десе, анда кереги жок да. Бул бир. Экинчи, жок, Масадыков командага кошулду, мына көрдүңөрбү деп айтып коюп, ошого сен ыраазы болгун, башка эчтеке кылбагын, чайыңды ичип отура бер команда кабинетиңде деген, ал да кереги жок да. Мен андай оору жок менде. Пост алып алыш да. Иштей турган болсок, посттун жогору же ылдый айырмасы жок да. Ишке полномочия болуш керек дагы, ошону аткарыш керек. Анан кийин жөнөкөй эле посттун аты, кабинет, тегерегиндеги машинең ал мага эч кандай кызыкчылыгы жок анда. Сиз буга чейин президенттик шайлоодо ат салыштыңыз эле, андан кийин ушул ал кездеги бийликтен көңүлүңүз кайт болуп, анан кайрадан чет өлкөгө кетип, эл аралык уюмдарда иштеп жүрдүңүз да. Азыр Кыргызстанга эми ошол долбоорлорду жыйынтыктап, биротоло келдиңизби, жокпу? Ооба, мен өзүм айткандай эле 4-6 ай деген мага керек деп да. Ошол өзүмдүн жумушумду жыйынтыктадым. Ошону менен келдим. Эми мен азыркы маалдагы жумушум, мынакей жанакы жыйынтыктаган жумуштан сырткары да, эксперт катарында келесиң, конференцияларга барасың, же болбосо азыр көбүнчө видео конференция болуп калды. Басымдуу бөлүгү Бишкекте болот. Бишкекте болсо деле болот, Бишкекте, тоодо интернет бар болсо иштей бересиң да. Аналитиканы жазасың, бересиң, сатасың, ошону менен иштейсиң да, өзүңдүн көз карашыңды. Ошондуктан азыр бара-бара ушул күзгө чейин үй бүлөмдү баардыгын көчүрүп ушул жерге турсам деген өзүмдүн чечимим бар. Ошол менен акырындан көчүп атам кайта бияка. Мунун баары эми интеллектуалдык эмгек да, туурабы? Сизден көп жагдай боюнча пикириңизди уккум келет да. Сурайын дегеним, азыркы учурдагы эң талуулуу болуп турган маселе бул кумтөр. Мына Кыргызстан кумтөр маселесинде тышкы башкарууну киргизди. Кечээ эле Американын соту Центеранын баягы өтүнүчүн канааттандырыптыр. Анан эми эл аралык сот деген процесстер алдыда турат. Айтор, сиз ушул жагдайда Кыргызстан өзүнүн кызыкчылыгын мындай бекем коргой алат деп ишенесизби? Деги эле бул маселени биздин өлкөбүз аягына чыгара алабы? Азыркы бийликтин ошого чама чаркы деңгээли жетеби, жокпу? Мен ойлойм, мына кумтөрдүн башына азыр кыргыз киши келди. Ооба, Теңиз Бөлтүрүк Теңиз мырза келди. Бөлтүрүк. Командасы дагы туура болуш, бирок Бөлтүрүктүн өзүнүн бул биографиясын карасаңыз, бул ушу Тоген тармагында көп жылдардан бери иштеп, билими да ошол жактан иштеген экен, чет мамлекеттерде иштеген экен. Демек, биздин Кыргызстандын кыргыз жарандарынын арасында ошо тажрыйбалуу адам бар экен. Мен ишенем, ошол Теңиз мырза жаңы команданы түзүп, ошол кыйынчылыктан чыгарып кетет деген үмүтүм бар. Бирок эл аралык сот деп атпайбызбы? Эл аралык сотко эми соттун адилеттүүлүгүнө 21-кылымда эч ким ишене албайт. Жалаң гана Кыргызстан эмес. Сот Кыргызстанда гана туура эмес деп айтуу туура эмес да. Эл аралык соттордун баардыгы да бирөөнүн... Ал жакта да коррупция барбы? Коррупция эмес, а жерде саясий чечим да. Көпчүлүк эл аралык соттордун баардыгы чоң өнүккөн батыш мамлекеттердин көзөмөлүндө. Мынакей азыр биздин жаштар чыгып атпайбы, батышты колдогон жаштарыбыздын пикири бар да. Жакшы, пикири жакшы. Мынакей биз чогулабыз, маалыматты, бу фактыларды чогултуп туруп, эл аралык сотко беребиз, эл аралык сот анан кийин чечим кабыл алыш керек, мына тажиктер геноцид кылды деген да. Мен айтат элем, ай, жаш балдарсыңар деп да. Жер иш жүзүндө эмне болуп атат? Сот кандай экен? Эл аралык бу сот. Бу
кандай чечим кабыл алат, кимдин тапшырмасын аткарат, аны так билбегендер да. Анткени ал жерде дагы адилеттүүлүк, 100% адилеттүүлүк жок. Эми салыштырма, албетте башка мына биздин мамлекетке караганда соттун деңгээли өйдө, билими бар. Бирок ал жерде бардык чечимдердин бардыгы, исключениясы жок. Көпчүлүгү саясий чечимдер да. Ошондуктан биз өтө кылдаттык менен караш керек. Кайсыл сотко барабыз? Кандай маалыматтарыбыз бар? Кандай фактылар бар? Ошол сот менен, ошол сотко киргенде ошол сот чыныгы бул адилеттүүлүү позицияны кармап туруп анан кийин чечим кабыл алабы же жокпу? Же болбосо батыш мамлекеттер мынакей бул өкмөттү биз кабыл албайбыз, булар башка жол менен баратат, андан көрө биз чечимди мындай кылалыбы деген чечим алып коюшабы? Ким билет аны? Ошондуктан үмүтүм бар, ишенич бар, бирок ишенич деп да айта албайсың. Үмүтүм бар да, үмүтүм бар. Бирок ошол эле учурда биз мындай жакшы дагы, жаман дагы жыйынтыкка даяр болушубуз керек да. Эгер андай болуп калса, жыйынтык Кыргызстан күткөндөй болбой калса, анда кандай болот экен? Анткени азыр эле эксперттер жаза башташты. Бул анда кыргыз бийлигинин эң чоң трагедиясы болот депчи. Эми чоң трагедиясы деп айтууга болбойт, чоң каталардын бири болот да. Мамлекет, биздин мамлекетибиз өтө кичинекей. Жалгыз өзүбүз каалаганыбызды кыла албайбыз да. Анткени биздин коңшу мамлекеттер бар региондо. Чоң мамлекеттер бар, чоң саясат дагы бар, дүйнөлүк саясат да. Ошондо биз партнерлорду тандап, ошол партнерлор менен туруктуу позицияда иш жүргүзбөсөк, анда бизди эч ким колдобойт. Кошунабыз да колдобойт. Анда биз сот эмес, баардыгын уттурабыз да. Ошондо чоң катастрофага биз туш келебиз. Ошондуктан ошондон ары болуш керек. Азыркы маалда саясатты жүргүзгөндө мен ойлойм, бул ишенич пайда болуш керек. Өзбектер болобу, казактар болобу, тажиктер болобу, Кытай, Орусия, башка мамлекеттер региондо биринчи негизги бизге өтө негизги мамлекеттер менен ишеничтүү мамиле түзүлүш керек да. Анан кийин алар ишениш керек. Мына айткан сөзүндө турушат, ошону аткарат деген да. Анан кийин биз барып келишимге макул деп кол берип, анан кийин кетип калып, кайта кыйынчылык болуп, кайта келип кой, андай болуп кой калды, момундай кылалы деп келген туура эмес да. Бул эл аралык деңгээлде андай позиция кабыл алынбайт. Кумтөр маселеси боюнча азыр үлкөн чиновниктерге мурунку, кийинки парламент депутаттарына кылмыш иши козголду. Бир топтору камакка алынды. Анан сиздин оюңуз боюнча мунун бардыгы абдан бир резонанстуу иш катары баалоого болобу же бул кадырес эле мындай сиз үчүн мисалы күтүлгөн эле нерсе болуп калдыбы? Эми биздин подходдо да кандай кыласың? Максатың эмнеде? Максатың бул жалаң гана кумтор эмес. Бизде толуп аткан нерселерди, кылмыштарды кылган. Өкмөт башындагы турган адамдар менен анын тегерегиндеги командасы да. 30 жылдан бери мына ачыгын айтканда эми критикалаш оңой деп айтышат, бирок мен карап атып эчтеке таба алган жокмун. Биз өнүгүп бирдеме кылганыбызды да. Мамлекет 30 жылдан бери чөмүп баратат да. Мүмкүн сиз көргүңүз келбей аткан жокпу? Мынакей жаңы батирлерди курган өнүгүүбү же жокпу? Бул жеке бизнес. Кичинекей ишканаларды ачкан жеке бизнес. Өкмөт мынакей бирдемени ачып, мынакей иш түзүп, мигранттарды алып келип, өнүктүрүп, айыл чарба, жанагы өткөн президенттин маалында 3 жыл биз регионду көтөрөбүз деп жүрдү. Көтөрүлдүбү регион же жокпу? Атамбаевдин маалында айттык элеке, мынакей датка кеминди курдук, тигини курдук деп да. Туура, курулуш керек эле. Бирок бул өкмөттүн милдети. Аны героизм катарына мына бизди кылдык деп айтуудан мен качат элем да. Анткени бул кредит алган акчага курулган нерсе, башкалардын жумушчулары менен курулган нерсе. А биздин өзүбүздүн эл жумуш жок отурат. Маяк эле боюнча да. Жолдорубуздун кебетесин көрүп атасыңар. Областтарда эмес, мына биздин Борбор шаарыбыздын ичиндеги жолдорду көрүп атасыңар. Бирок ошондой светибиз жок. Чиновниктердин мындай тагдырын кумтөр менен байлап коюшпадыбы азыр? Менин позициям, туруктуу позициям бар. Мен ойлойм сизге да айтканмын деп да. Бизде Кыргызстанда эки гана жол бар. Бир жол кумтор гана эмес. Бүт кылынган кылмыштардын негизинде
иликтеп бардығын следствиясын өткөрүп, анан кийин чечим кабыл алып туруп, бардығын биринчи президенттен баштап бүгүнкү күнгө чейин кылмышты кылган адамдардын бардығын жазалаш керек. Уурдалган акчалардын 100 миллион сом эмес. Кем дегенде, кем эле дегенде, жөнөкөй чиновниктерден 100 миллион доллар алыш керек. 30 жылдардан бери канча миллиондогон долларларды уурдаган адамдар. Анан кийин 100 миллион сом алып эмне деген нерсе? Бар чай ичип кой деген нерсеби? Болбойт андай нерсе. Ото катуу жаза көрүнүш керек, алыныш керек да. Бирок ал процесс өтө орчундуу болот. Биздин коомго ар бири 30 жылдан бери иштеген же тияктан болот, же бияктан болот, анын тегерегинде туугандары бар, чөйрөсү бар, колдогон адамдары бар. Анан кийин алар дагы чыгат, чуркурап, жана талас көтөрүлүп атат, каракулжа көтөрүлүп атат, мынакей боштондук баардыгы айтып атат. Мен башымды бийик кармап, мен тазамын деп да. Бирок ал туура эмес да. Анткени баардыгы кылмышка киришкен 30 жылдан бери. Ошондуктан ошондой саясий чечимди кабыл алсак, элибиз ошого даяр болсо, мына менин тууганым эмес, бул жерден бирөөнү жазалап атат деп, ошого чыкпай мына көтөрө турган болсок, ошого барыш керек анда. Жок, ага бара албай турган болсок, экинчи жол бар. Аны да мен айткам, экинчи жол бардыгын кечиргиле. Бардыгын кечиргиле. Миллиард доллар урдадыбы же 1 миллион доллар урдадыбы арымасы жок. Кечиргиле дагы ишти токтоткула. Бирок бүт жанакы иликтөө болсун, следствиясы өтүп, ар бир адамды чакырасың. Мынакей көрсөтөсүң, мынакей уурдалган акчаң. Мынакей момунча кылмышты, мына ушунча туура эмес нерселерди кылгансың деп да, жазасы аябай чоң деп. Бирок келишимге келели. Ушул күндөн баштап биз сага кечирим беребиз. Акчаңды тартып албайбыз. Бирок сен дагы, үй бүлөң дагы, балдарың дагы, неберең дагы өкмөт башкаруу системасына жолотпойт. Биз жолотпойбуз деп да. Мындан ары саясий топту топтоп алып, анан кийин бизге өкмөткө каршычылык кылам деген болбойт. Ошону ушул келишимден баш тартып бузсаң, анда бүтүн катуу жазалайбыз деп да. Менин өзүмдүн позициям ушул позиция. Бардыгын кечиргиле. Бирок ошол шарт менен да. Анан кийин биз азыр отургусуп алып, бирөөдөн 100 миллион алып, бирөөдөн 200 миллион алып, анан кийин кайта жиберип, кайта чыгарып, дагы экинчи эпизоду бар экен, алып келем деп да. Кайта 100 миллион алып, жолдон болсо алып аткан нерселер көрсөтүш керек да, транспарентный элге. Мынакей момунча алдык. Бюджетке мына ушунча топтолду. Ким билип атат каягына кетип атканын? Балким ошол ортодо АКСтин жумушчулары болобу, балким президентский аппараттагы тургандар бир аз кошулуп ошол акчадан жеп аткандар. Ким билет аны? Эл ачык билиш керек да, ачык айкын айтылыш керек. Ошондой гана позиция болот. Ата башкача позиция болбойт. Анан кийин кумтор болобу же болбосо ар кайсы датка кемин болобу же болбосо жанакка эме биздин верхний каскад деп атпайбызбы, Нарынский ГЭС. Ошондогу энергетика секторундагы коррупция системасын ошонун баардыгын өзгөртмөйүнчө болбойт. Ошондуктан мен ойлоп атам, муну кечирип туруп, коррупционный схемалардын баардыгын жоюш керек да азыр. Анан кийин тазалануу деген ошол. Жаңы кишилер менен ансыз болбойт. Тышкы саясат жөнүндө сурамым келип атат. Мына президент бийликке киришкенден кийин эле Орусияга, андан кийин Өзбекстан, Казакстан, эми Түркияга иш сапар менен визитте болуп атат. Анан сиз кандай ойлойсуз? Ушул чет өлкөлөр менен болгон алака катыш өзгөрүү барбы же мурдагыдай эле сиз биз деген эле нерсенин деңгээлинде калдыкпы? Жок, мен ойлоп атам, азыркы бүгүнкү күнгө чейин бул кошуна мамлекеттерден дагы толук ишенич пайда боло элек да. Азыркы күнгө чейин. Азыркы күнгө чейин жакшы мамиле түзгөнгө аракеттенип атышат. Кошуналарыбыз дагы, биздин өкмөт дагы аракет кылып атат. Бирок ишенич жок. Анткени ишенич пайда болуш үчүн да убакыт кетиш керек да, бир аз убакыт өтүш керек. Мына Орусияга 2 жолу барып келди. Мен ойлойм, биз билбейбиз, анткени прессага да чыккан жок. Эмне жөнүндө сүйлөштү, кандай чечимди кабыл алышты. Бирок Орусиядан жыл сайын бюджетти колдоо үчүн бир 30 миллион доллар келет да жыл сайын. Ошол акча берилиптир деп уктум мен. Демек, жылыш бар да. Анткени мамлекет акча бергенин дайыма аркасында мааниси бар да. Бергенден кийин демек мамиле түзүлүп атат деп да. Мамиле түзүлүп атат деп. Чоң акчалар бериле элек да, жардам катарында.
Анан кийин мынакей казактарды да карасаңыз, Өзбекстанды карасаңыз, мен ойлойм биздин региондогу мамлекеттердин башында отурган адамдар дагы бардыгына стабилдүүлүк керек да. Ишенич. Мына мен сиз менен бүгүн сүйлөшсөм, эртең сиз айткан сөзүңүздөн айныбай, ошол эле туруктуу позиция менен ошол сүйлөшүүнү ишке ашырыш керек да. Анан кийин сиз менен бүгүн сүйлөшүп койсом, анан кийин сиз барып үйгө барып кайта келип, анан кийин жок андай болбой калды, мындай десеңиз, анда айтасың да сен туруктуу позицияң болбосо же өзүңдүн айткан сөзүңө ишене албасаң, анда кандай кылып келип биз менен сүйлөшүп атасың деп да. Ошондуктан алар күтүү статусунда да болуп атат. Кандай болот экен деп. Мен ойлойм, азырынча кадамдар, аракеттер жүрүп атат. Туура жака да. Бирок биз аягына чейин максатыбызга жете элекпиз. Эң негизги маселе ошол мамлекеттер менен жакшы, ишеничтүү мамилени түзүш керек да. Ошондо биз бир аз алдыга жылганга аракеттенебиз. Мынакей Кытай бар жаныбызда. Элибиздин көпчүлүгү жамандап атпайбы Кытайды? Мындай Кытай келип алып дегенде мындай кылып атат деп. Мен ойлойм, бул Кытай деген чоң мамлекет. Кытай менен туруктуу позицияда, ишеничтүү, принципиалдуу мамиле түзгөндө Кытайдан бизге только жакшылык келмек да, жардам. Биз түзө албай жатабыз. Кытайды каргытпа, 30 жылдан бери биздин мамлекеттин башындагылар эмне кылып атат? Кол коебуз дагы, мага бир аз биягынан берип кой деп. Алар көрүп атат. Мүмкүн тышкы карызыбызды кечип коет беле дейсизби? Бул эмне? 4 миллиард азыркы маалда бул чоң акча эмес. Кытай үчүн акча да эмес да бул такыр. Канча миллиарддаган акчалары Африкадан дагы кечирилген да алар үчүн. Ошондуктан мамилени туура түзүш керек да. Аларды алып келип алып, анан кийин алар менен коррупционный схемага бирге кирген болбойт. Биз өзүбүз кирип аткандан кийин айтат да, мейли, биз өзүбүздүн максатыбыз бар деп. Анан кийин жана Кытай өзү өзгөчө Кытай. Мына Си Цзиньпин келгени Кытайдын ичинде туруктуу коррупция менен күрөшүү болуп атат. Мен ойлойм, ишенем, терең Си Цзиньпин өзү жалаң гана өзүнүн мамлекетинде эмес, мамиле түзгөн мамлекеттер дагы ошондой позицияда болсо экен деген ой бар. Ошондуктан туура мамиле кылсак, алар коррупция менен күрөшүүгө жардам да бериши мүмкүн да, ыктымал. Ошондуктан биз мамилени түзүшүбүз керек, сөзсүз. Орусия менен мынакей Тажикстан, Кыргызстандын ортосунда болгон жанакы инцидент боюнча Орусия жамандап киришти да бардыгы. Эми Орусиянын өзүнүн проблемалары бар. Бизде өзүбүздүкү бар да. Бирок Орусия баары бир бизге стратегиялык партнер катарында эсептелет мен үчүн. Эмне үчүн? Анткени ушул региондо, Евразияда бир чоң мамлекеттердин бири. Бир. Экинчиден, биз Орусия менен туура мамиле түзүш керек да. Мындай эмес, келип алып бирдеме болсо урушуп, жардам бергиле, жардамын уурдап, анан кийин аларга керектүү маалда биз жардамыбызды бербей качып да кой. Биз сыртта туруп туралы, кокустан батыш бизди ошон үчүн күнөөлөбөй, бизди кечирип, бизге дагы жардам береби деген да. Эки жүздүү позиция болбойт да. Туруктуу позиция жана стратегиялык мамиле болуш керек да. Түркия менен байланышычы? Мен ойлойм, Туркия менен өзүмдүн жеке оюм да. Мына азыркы маалда Эрдоган жана Туркия активдүү чараларды көрүп атат да. Туркия мамлекеттерин, түрк мамлекеттерин деп айтып атат. Бардыгыбыз биригели, бири-бирибизди колдойлу деп да. Бул туура нерсе. Болуш керек, ошону колдош керек. Анан кийин эми Туркия менен бирге болсоң, сөзсүз сен орустарга каршысың деп, бул туура эмес позиция да. Менин жеке өзүмдүн оюм, мына ошол канча жылдардан бери дүйнөлүк саясаттын ичинде тажрыйбам да бар, өзүмдүн иштеген тажрыйбам көрсөтүп атат да. Азыркы маалда дүйнөдө бир чоң группалар болду да. Батыш, өнүккөн батыш, бириккен батыш деп айтып атабыз, Американын кол астындагы болгондор. Россияны айтып атабыз, мурдагы Советтер Союзундагы болгон республикалар менен бирге Евразиялык эме болуп атат деп да. Ошондуктан бул бир күч деп да. Кытай дагы бир күч деп да. Азыркы маалда менин ишенгеним, Евразия мамлекеттери, биз Орусия башында болуп, жана түрк мамлекеттери биригип, ошолордун ортосунда союз болсо, биз эң чоң салым, эң чоң пайда түрк мамлекеттерине дагы
Орусияга дагы, Евразияга дагы чоң аябай чоң бир плюс болот эле да. Менин ишеничим. Анткени карап көрсөңүз, Анкара менен Москванын ортосунда негизги маселелер боюнча карама каршылык жок. Түшүнүк бар. Бирок кээ бир нюанс мамилелер бар да, суроолор. Ошол суроолорду жоюш, мен ойлойм, биздин колубузда да, биз жардам беришибиз керек. Бирок бизге стратегиялык партнер катарында биринчи мамлекет Орусия кала бериш керек. Эми саясий өңүттөгү дагы башка суроолорго өтөлү деп турам. Мына жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна сиз жетектеген партия катышты. Бирок ийгилик жылмайганы жок. Эми кайрадан 2-3 шаарга шайлоо өткөнү турат. Анын үстүнө баягы мындай коомчулуктун байкоосу боюнча сиз деле партияңыз үчүн мындай аябай катуу чуркагандай көрүнгөнүңүз жок да. Же мүмкүн бул баягы шайлоого катышып бир тажрыйба топтоо болдубу партияңыздын, же мүмкүн мындай бир байкоо жүргүздүңүзбү? Эми мен бир аз үмүтүм пайда болгон да. Жанакы скандалдуу түрдө өткөн жогорку кеңешке шайлоо, былтыркы шайлоодон кийин эл бир аз ойгондубу деп да. Мына көрөлүчү, мынакей эл ойгондубу чыныгы же жокпу деп да, биз аракет кылып көрдүк. Анан кийин аракет кылганда дагы бизди колдоочулардын арасынан жаш, мынакей өтө активдүү адамдарды тандап, биринчи спискадагы 10 киши, 20 киши кылып баардыгын эметтик да, тандап уюштурдук. Каражатыбыз анча көп эмес болчу. Иштеп көрдүк. Натыйжасын дагы көрдүк. Эмне болду? Натыйжасы баякы эле уурлардын партиясы, баякы эле коррупционный схемадагы иштеп көнүп калган партиялар кайта эле сатып алып добушту кайта келди да. Бир жагынан сатып алды, күнөө бу биздин элде да, шайлоочуларда. Экинчи жагынан бу ЦИК, Борбордук шайлоо комиссиясы канча жылдардан бери өтө жаман шайлоолорду өткөрүп атат. Эмнеге Атамбаевди алмаштырган жок, составты баардыгын. Эмнеге Жээнбеков алмаштырган жок? Эмнеге Садыр Жапаров алмаштырбайт аларды? Бул суроо да. Эмне булардан башка иштей турган, ушул ЦИКте иштей турган адамдар жок бекен, таза адамдар? Мен ойлойм бар деп да, арасында. Баардыгын жаман деп айта албайм, арасында 1-2-3 мындай туруктуу позициясы бар адамдар бар окшойт деп мага көрүнүп атат да. Бирок алар асыраак. Ошондуктан азыркы системада шайлоого ишенич такыр жоюлду да. Мынакей 11-inde кайта шайлоо болот. Мен ишенбейм, анткени баякы эле партиялар келип атат. Эмне үчүн алар партияларга тоскоол койбойбуз биз? Буларга мүмкүнчүлүк бербейбиз, уруксаат жок деп да. Силер момундай кылмышты кылдыңар, бүттү, силер катышпайсыңар деп. Эмнеге койбойбуз андай? Анда эгерде сизде мындай шайлоого болгон ишеним жок болсо, күзүндөгү өтө турган жогорку кеңештин шайлоолоруна дагы партияңыз катышпайбы? Жок, менин ошо күзүндө боло турган шайлоого чейин ушул эле система кала берсе, ушул эле Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кала берсе, анда ишенич жок такыр. Анда катышуунун зарылчылыгы жок да. Бирок өкмөт башчылары өзгөртөбүз десе, бу бүтүндөй Борбордук шайлоо системасында отурган адамдарды жакшыларын калтырып көрсөттү да ушу канча жылдардан бери. Жамандарын же көрсөтпөгөндөрүн, же болбосо бу чоңдордун айтканына лаппай деген адамдарды чыгарып туруп, анын ордуна таза адамдарды алып келбесе, анткени ушул Борбордук шайлоо системасы таза шайлоону өткөргөнгө туруктуу, принципиалдуу туруш керек да аягына чейин. Президент көтөрүп чалдыбы? Телефон көтөрүп, мына момун өткөзгүлө деп. Же болбосо дагы бирөө айттыбы, ага карабастан элдин чыныгы мындай добушун мына көрсөтүш керек. Ошондой боло турган болсо, албетте катышабыз. Бирок катышканда дагы мен ойлойм, азыркы маалда көрүнүп калды, кичинекей партиялар ар кайсы биригишибиз керек да. Партиялар мына көз карашыбыз, пикирибиз бир болгон партиялардын баардыгы биригип, мына менин партиям деп отуруп албай, мен даярмын. Айырмасы жок. Башка бирөө менен биригип, башка бирөөнүн партиясынын астында барып иштегенге да даярмын, биздин балдар бириккенге. Бирок ошого мындай көз карашыбыз, пикирибиз бир болуш керек дагы, бир чыксак, анда сөзсүз жогорку кеңешке барып эмеш керек. Анан кийин калтырып койсок, баягы эле система. Эми азыр жаңы баш мыйзамга ылайык 90 курамы 90 депутаттан турса, анын 55-и партиялык тизме, анан 35-и бир мандаттуу округтан келген турат да. Азыр талкууга коюлду, бул коомдук талкууга чыкты.
Сиз муну кандай карайсыз? Колдойсузбу ушул бүгүнкү биздин системага, шартка туура келеби? Убактылуу колдойм. Мен дагы мурун дагы айтып келген 17-жылы биз сунуш кылганда айтканбыз. Сөзсүз жогорку кеңештин депутаттарынын саны азайыш керек. Анан кийин жок дегенде биринчи кадам катарында жарымы бир мандаттуу система менен өтүш керек, жарымы саясий партия менен кетиш керек деп да. Демек бүгүнкү системаны колдойм. Бирок бул убактылуу. Система өнүгүп, мамлекет күчтүү болгондон кийин сөзсүз өзгөрүш керек да бардыгын. Анткени бизде эми саясий партия ачыгын айтканда эми күлкү да, жок саясий партияны көрдүңөр го. Бир да саясий партия мынакей саясий партия экен деп айта албайсың. Бирөө дагы. Анткени мынакей эң чоң далил мен үчүн өткөн былтыркы жогорку кеңештин шайлоосу. Шайлоо бүттү, жанакында окуя болуп кетти, күтүлбөгөн жерден. Саясий партиянын башчылары эмне кылды? Элди чыдап койду дагы жүгүрдү. Кабинеттерде ээлегенге жүгүрдү да. Демек ички дүнүйөсүн өзүнүн жүзүн көрсөтүштү. Азыр парламент негизи өзү жайкы каникулга кеткени турат, бирок баш мыйзамга ылайык конституциялык бир топ мыйзамдарды кабыл алыш керек экен да. Анан бул жагынан келгенде парламенттин мындай мыйзамдык жактан да алганда анан моралдык укугу барбы бүгүн ошол мыйзамдарды кабыл алганга? Ал кантип чечилиш керек? Мен мурун эле айтпадым беле сизге. Бул жогорку кеңеш шайлоосу тезден тез өтүш керек эле дагы жаңы жогорку кеңеш келиш керек да. Азыр эми кандай болот эми азыр? Эми туура эмес. Бул укуктук жагынан караганда эки көз караш бар да. Бирөө айтат, жок боло берет, буларды узартып коюп, булар менен иштешип, ушул жогорку кеңештин чечими кабыл алына берет деп да. Кээ бирөө айтат, жок. Анткени булардын убактысы өткөн, өзүнүн мөөнөтү. Ошондон кийин алар иштесе дагы негизги закондорду кабыл алганга уруксаты жок деп. Эми юристтердин, профессионалдуу юристтердин эки көз карашы болуп аткандан кийин мен юрист эмесмин. Менин көз карашым юридикалык жагынан эмес, моралдык жагынан. Ушул жогорку кеңештин мүчөлөрү моралдык жагынан булар ушул жумушун улантып иштегенге укугу барбы же жокпу? Мен ойлойм жок деп да. Булар мурун эле кетиш керек эле болчу. Бүттү, рахмат, шайлоону өткөсөлү, биз ушундай болуп калды деп да. Көпчүлүгү ушу айтыш керек эле да. Азыр мүмкүн сиз үчүн бир аз ыңгайсыз болор, бирок бул суроону бербей кое албайм. Мисалы социалдык түйүндө сизге тарынгандар дагы бар да. Дегеним, Кыргызстанда мындай бир саясий процесстерде ушу Талатбек мырзанын ою, пикири өтө маанилүү болуп турган чакта айтпайт, сыртта биз издеп калабыз деген сыяктуу ойлорун айтышат да. Мүмкүн бул ойго кошуласызбы, жокпу? Кандай ойдосуз? Мен албетте мындай ой бар, эми ар бир адам өзүнүн ою болушу мүмкүн да, ар бир адамда укугу бар. Бирок айтсаң критикалап чыгып атышат. Мынакей айтканды сайрабай эле бериге келип жардам бербейби деп да. Аларга жакпайсың. Айтпасаң эмнеге унчукпай жатып алды? Айтпайбы деп аларга жакпайсың. Былтыр күзүндө келип кой, консолидация кылыш керек эле, отуралы бирге деп чыгып кайрылып келгиле, ушуну кылыш керек деп айтсам, бул эмне келип алды? Келбей эле жүрө бербейби? Кызмат керек болуп бизде эме кызмат келип калды, ошол шайлоого жакындап калды, ошондуктан кел деп аларга жакпайсың. Келбей койсоң, тетияка жатып алып, келбей жатат деп дагы бирөөнө жакпайсың да. Ошондуктан элге жагыш максатында эмес, эл түшүнүш керек да. Бу кандай болуп атат деп. Эмне үчүн мен өзүмдүн ой пикиримди айткан жокмун? Анткени менин ой пикирим өзгөргөн жок. Канча жылдан бери айтып келатам, мынакей Кыргызстандын ички саясатына кошулуп аракет кылып атам да, кошулганга. Кошулдум деп да айта албайм. Бирок аракет кылып кошпой атышат окшойт сизде. Же билбейм кандай болуп атат. 16-жылдан бери мен сындап келатам да, эмне болуп атканын. 16-жылдан бери мына бүгүн 21-жылда отурабыз, июнь 10-бу бүгүн, 10. Эчтеке өзгөргөн жок. Менин позициям да өзгөргөн жок. Ошол эле позицияда мен туруктуу позициямды дайыма кайталап, дайыма катап баса белгилеп келатам да. Айтып, көрбөйсүң, муну өзгөртмөйүнчө болбойт деп да. Атамбаевдин маалында дагы айткам, шайлоонун астында, шайлоодо ачык чыгып айткам. Биздин бүт система тармактарынын баардыгы коррупция деп да. Ошондо жаккан жок. Бирок кийин баардыгы айтып калышты, мынакей коррупция деп да. Кийинки келген президентибиз эмне кылды?
Андан кийин мынакей эмне болуп атат. Биз өзгөрттүкпү азыркы система? Коррупционный схемалар өзгөргөн жок. Мына бүгүнкү күнгө чейин коррупционный система ошол эле өзүнкү мурунку эмеси менен эле эрежеси менен иштеп келатат да. Аны өзгөртөм деген кишилерди мен көрө элекмин. Айтылып атат сөздөр, бирок өзгөрө элек. Ошондуктан мен такай эле чыгып ар бир суроо боюнча соц тармакка же болбосо интервью берген адам эмесмин да, мага жакпайт. Өзүмдүн туруктуу позициямды убакыт өткөн сайын кайталап баса белгилеп келатам. Бирок күнүгө чыгып ошону эле айта берген болбойт да. Соңунда эң биринчи берген суроонун өзөгүнө кайтып баргым келип атат да. Мисалы, биз адатта президенттер бийликке келгенде, мисалы 100 күн, анан 1 жыл, жарым жыл деп ушундай бир маалыматын берип, эмне жасады деп анализ жасап жүрөбүз да. Эми азыркы президенттин жасап аткан ишинин биз өзөгүн канча убакытта көрсөк болот? Негизи мындай Менин да оюм ошол, эл аралык практикада 100 күн эң чоң. Биринчи мындай чыныгы бирдемени өзгөртөм десе 100 күндүн ичинде көрсөтүш керек да. Анан кийин бир аз узунураак мөөнөтү 1 жыл да. 1 жылдын ичинде эчтекени көрсөтө албаса бүттү, анда эчтекени көрсөтпөйт. 100 күндүн ичинде, 3 айдын ичинде кадамдарды кабыл алып, негизги маселелерди чечип, ошол тармакка кеттим деген мындай түшүнүктүү элге билинбесе, көрүнбөсө, ошондой позиция көрүнбөсө, анда эчтекени кыла албайт. Эми закон колунда. Бүт полномочия бир адамдын колунда. Эчтеке тоскоол жок азыр. Жок, мындай кылат элем, мындай кылат элем, тоскоол жок. Чечимдүү кадамдарды жасаш керек азыр. Мынакей ушул күзгө чейин ашып кетсе, кылынса, кылынат. Ага чейин кылынбаса, 1 жыл болуп калат келгенине, мына октябрда. Анда бүттү да. Мындан кийин кылыныш өтө кыйын болуп калат да. Саясий күчтөр дагы мындай четинен чыгып тоскоолдук көрсөтүшө башташат да мындай, туура? Мына азыр деле көрүп атпайсызбы? Азыр деле мына топ-топ келип атышат. Мынакей туура эмес, өзгөчө мынакей камалган адамдардын колдоочулары, карапайым калк, мына өзгөрүүлөр болбой жатат деп чогулуп атат да. Бул эмне болгон нерсе деп ишендик эле деп да. Ошол нерсе, ошондой түшүнүк, сезим күчтөнбөш керек да. Ошон үчүн эл менен отуруп, бул ар кайсы кландар менен, ар кайсы саясий топтор менен бирге отуруп, келгиле, бирге бололу. Карабаш керек да, азыр биздин президентибиз мени сөктү эле, бул мени менен мени колдогон жок деп ага карабаш керек. Баардыгыбыз отуруп, консолидация деп атпайбызбы орусча айтканда. Ушул саясий күчтөрдү бириктирип туруп, кадамды алып кылыш керек да. Аны кылбасак, технократ мамлекет келбесе, а технократ мамлекет келиш үчүн анда кадр саясатын толугу менен өзгөртүш керек да. Демек, иллюстрацияны башташ керек. Ошондуктан ансыз иш жылбайт да. Ошону түшүнүп коюш керек. Мен олуя эмесмин айткандай, бирок позициям туруктуу. Ушул кадамды кылмайынча, азыр айтып атат орусча, самый главный, эң биринчи кадамыңар кандай болуш керек? Мен айттым, золотой ключик деп да. Алтын ачкыч тазалагыла, кадр маселесин чечкиле. Чечмейин, жалгыз адам олуя болуп кетсе дагы ишке ашыра албайт пландарды. Ошондуктан технократ мындай тажрыйбалуу, билими бар, өкмөткө салымын кошом деген, иштеп берем деген адамдарды чогултуш керек. Чоң рахмат, анда ийгилик каалайбыз. Рахмат, сиздерге да ийгилик.